eline güybөгөн, элдин көйдөнүндөгү дүйнөсүн түшүнбөгөн түркөй кемчонтойлор деп айтам мен. Менимче жалгыз Модумаров какшап келген болсо эл өзү көрдү го. Муну сабатсыз бийлигиңдин эч нерсеге кудурети жетпегенин, эч нерсеге алы жетпегенин, көзү жетпегенин, эч ким менен сүйлөшө албаганын айтып атпаймынбы? 80 жаран талаада калып ыйлап атат. Аялдар бизди алып кеткиле деп какшап атат. Ошол 80 жаранды бир 2 автобус жиберип алып келе албаган өкмөттөн эмнени үмүт кыласың? Бул бийликтен эмнеге үмүт кыласың, кыргызым, садагам, айланайын? Эмнени үмүт кыласың? Эмне, кандай жакшылык күтөсүң мындан? Мен айтып атам, жып жылаңач кылып көрсөтүп койду. Бул өкмөттүн, бул бийликтин колунан барекет келбестигин көрсөтүп койду. Анан баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын ооз жаман болуп эле мен какшап эле келатам. Интеллигент деген сөрөйлөрүң дагы бирөөсү үн кошуп койбой атпайбы? Аксакалбыз деген аксакалдарың дагы бир үн кошо албай атпайбы? Ошол жердеги жаткан бир боорун калса дагы айтпайсыңбы? Абылгазиев, колуңдан эч нерсе келбеди. Кет, Жээнбеков, эч нерсе келбеди колуңдан. Токтот, садагам, кет, айланайын, кыйналба. Аларга караганда мына кээ бир маданият чөйрөсүнүн ишмерлери айтышып атат. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлери кээдер айтып атат. Айланайын, кече Тынардын кайрылуусу, Тынардын бир нерсе десе эле айтабыз го, куудулдар деп күлөбүз. Тынардын кайрылуусу накта кыргыздын аксакалымын деп отурган аксакалдардын айтуусу, сөзү ушул болуш керек эле. Эл акындарыңдын, эл жазуучуларыңдын, академиктериңдин айтаар сөзү ушул болуш керек эле. Демек ошол бир Тынар айткан сөздү айта албаган интеллигенция кыргызга кереги барбы бүгүнкү күндө? Аксакалбыз деп төрдө отургандардын кажети барбы бизге? Ошол 80 бооруң ошол жерде ыйлап жаткан болсо, сен жылуу төшөктө кантип жатасың деген маселени коюш керек беле? Бизде Орусиядагы элчиликтин бүтүн баарын эмне кылып жүргөндөрүн билеби? Көргөн киши барбы? Анан кече чыгып атат, бир учак уюштуруп атат. Айданай, Оренбург менен Казакстандын ортосунда турган экен. Ушунчалык кадыр баркың болсо, телефон чалып койсоң, 2 автобус менен алар деле жеткирип берет. Туура. Демек, сенин кадырың жок. Сени киши катары көрбөйт. Сени менен эсептешпейт. А ушунда эсептешпеген, эч бир нерсеге көз жетпеген, башы жетпеген бир алсыз бечараларды көтөрүп алып келген биздин кыргыздын өзү эмеспи? Эми ушул алып келген бийлик мына көрүп атабыз, финансылык акыбалды кандай абалга алып келгенин, экономиканы кандай абалга алып келгенин. Жалдырап акча сурап отурат. Бирок өзүбүздүн колубузда канча жылдан бери алтыныбызды алып чыгып кетип жатат. Мына Кумтөрдөн жыл сайын 800-900 миллион доллар алып чыгып кетет. Бизге таштаганы 80 миллион. Биз азыр ушу коронавирустун айынан форс-мажордук бир акыбалга келдик. Себеби мамлекет өзүнүн милдетин аткара албай калып атат. Пандемия ушун бир неме кылып туруп, биздин парламент, өкмөт уюшкандык менен бул маселени карап, 50% алтынды биздин колубузга алышыбыз керек бул учурда. Себеби абал ушуга алып келип жатат. Мен мындай цифралуу айтканда, ал жерде Кумтөрдө 1 унция алтынды өндүрүш $553. 1 унция алтындын дүйнөлүк рыноктогу азыркы баасы, сиз билесиз, $1700. $1200-1100 таза кирешени алып кетип жатат. Айдан мырза, баары бири-бири менен байланышканда, мына караңыз, сиз айттыңыз, $800 миллион пайда табышат, Кыргызга 80 миллион карматып коет. Бийликке. Бюджетке деп беришкен. Куржунуңа салып ал деп. Разы болуп жатып калышат. Бата беришет. Калпак кийгизип, чапан кийгизип. Караңыз, бул кайдан өсүп чыгат? Биздин эл ушундай. Шылуундар келип, териңди шылып, ошонун бир учун сага берип коет, шайлоо күнү 3 күн жүрөсүң ошого. Териңди шылып атканын түшүнбөй атат менин элим, түшүнбөйт. Ал бирөө бекер берди деп атат бир нерсени, баягы un берип койсо, май берип койсо, акча берип койсо бекер. Бекер эмес, сен териңди сатып атасың. Сен дүйнөңдү, келечегиңди сатып атасың. Мамлекетиңди. Билесизби, уурлар 2 түргө бөлүнөт дейт. 2 түргө. Бир уур болот дейт.
ал сенин буюмуңду уурдайт дейт. Экинчи уур болот, ал сенин келечегиңди уурдайт дейт. Мына депутаттар, элдин бийлиги, элдин үнүн сатып алгандар, добушун сатып алган, президенттин шайлоодо элдин канын ичип сатып алган. Булар сенин келечегиңди уурдап атат. Муну менин элим түшүнбөй атат да, айланайын. Бир нерсе десең сага каршы чыгып атат да. Баягы мына мен могул жерде кошуна болуп отурган бир комната бар, ишкана. Ошол жерге бир 15 журналист алышты. Кудайдын куттуу күнү бир инимди жалдап алып, Кудайдын куттуу күнү Мадумаровду каралап отурасыңар деп ушуларга айлык төлөп атат. Булар түшүнбөй атат. Мени каралаба. Сен садагам, сен өзүңдүн келечегиңди жеп атасың. Сен мамлекетиңди түгөтүп атасың. Мени түгөтө албайсың. Мага жараткан канча өмүр берсе ошончо жашайм. Менин ырыскымды кыя албайсың. Сен мамлекеттин ырыскысың, келечекти кыйып атасың. Мына ушул жөнөкөй сиздин буюмуңузду уурдап алган кишини алып барып камайт. Мамлекеттин келечегин уурдап аткан кишилерди тескерисинче милиция кайтарып жүрөт. Элдин акчасы менен аларды коруп жүрөт. Мына ушул жөнөкөй акыл жетип турган нерсеге түк түшүнбөй койгон кайран менин элим болуп турат. Эмне берет экен? Канчадан берет экен? Түшүнүңүзбү? Ушул суроо. Биздин мамлекетибиз эртең кандай? Сиз айтып атасыз. Бүттү бул. Кыргызстандын орду кайда болот? Муну бир Кудай билет. Кыргызстандын орду өтө опурталдуу. Сиз айтып аткандай бир сөздү айта албай атасыз да, дефолт мамлекет болуп атат. Дефолт деген сөз тышкы милдеттерин дагы, ички милдеттерин дагы аткара албай калган өлкөнү ушул дефолтко жолукту дейт. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Факт жүзүндө дефолт болду. Болду. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар дейт. Мүмкүн ушул сиз айтып аткан идеяны эгерде түшүнгөн кишилер болсо, ушундай дүйнө жүзү боюнча форс-мажордук кырдаал түзүлдү деп Кумтөрдү кайра кыргыз менчигине алыш керек. Кайра менчик алыш керек. Жок дегенде 50% алтын. Шылуундар жедиңер, иштиңер жетишет. Мындан аркыбыз же биз адам катары калабыз, же өлөбүз. Башка жол жок. Акыбал ушундай келди. 2 жыл башта өлкөнү сактап калуу деген сөздү кыйкырсам, кимден сактап калат экен? Эмне болуп атыптыр деген бүгүнкү акылмандардын үнүн укпайм да. Кыргызстанды сактап калуу жөнүндө деп 2 жыл башта уюм түзүшүбүз керек деп айттым эле. Бүгүн дагы ушундай кырдаал. Бүгүн Абылгазиевдин колунан балекет келбеген өкмөттү бул Жээнбеков үчүн эле керек. Өлкө үчүн кереги жок өкмөт. Тез, ыкчам түрдө кетирип, акылы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тажрыйбасы бар, мыкты эр азамат жигиттерди, кыздарды алып келип туруп, өлкөнү коргоп сактап калуу керек болсо, өзгөчө укуктары менен эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Жээнбеков мени сактап калгыла деп кыйкырбаш керек. Улутту сактап калыш керек бүгүн. Мамлекет өлкөнү сактап калыш керек бүгүн. Бүгүн өлкөнү сактап калуу. Бул ыйламсырап отурган өкмөттүн колунан түк келбейт эч нерсе. Дагы жаман көрүнөрмүн. Бирок мен кайра какшап айтам. Кезинде айтканда укпаган элбиз өзү негизи. Артынан гана айтабыз. Баягы айтып атпайбы, кишини киши катарында билиш үчүн ал өлүш керек дегендей. Эми андан Кудай сактасын. Эми өлкөнү өлтүрүп алгандан кийин кошок айтканың жерге кирсин садагам. Бүгүн сакташ керек. Бүгүн бизден күчтүү өлкөлөр дагы Кудайдын куттуу күнү президенттери чыгып кайрылып атат. Алар миллиардтаган акчаларды бөлүп, мисалы Россия транспорт бөлүгүнө 30 миллиард рубль берди. Учпай калган самолеттор, жүрбөй калган поездар үчүн. Кыргыз сен эмне бересиң садагам? Эмнени бересиң? Жок дегенде биздин кемпир чалдарыбызга, бабышкаларыбызга берчү пенсияң жок. Өмүркай балдарыңа берчү жөлөк пулуң жок. Ошону төлөй албай калуу коркунуч болуп атат. Чоң коркунуч. Мына дарыгерлерге биз кошумча акча төлөп беребиз деп убада беришкен эле, азыр дарыгерлерин нааразы болуп атат, 1 тыйын кошумча акча төлөп бере албайт. Милиционерлер өз эрки менен баш тартты деп жарыя кылып атат. Барекелде. Кайсы ким акчада бул деген карасанатайлык. Бул деген жүзү жоктук. Бул баягы мен айтып аткан тоок уурдап алган кишилерге караганда ак үйдө ак көйнөк кийип отурган уурлар коркунучтуураак. Мен буларды кыргыздын нукра башына
түшкөн мүшкүл, башына түшкөн азап, шор бүгүнкү ошо биздин келечегибизди, мамлекеттин келечегин уурдап аткан ууруларды айтам. А бул бийлик.